Армысыздар, сіздерге бір жаңы сайт менен кирип жатам. Бул хайп проект десек болот. Бул сайтка биз өзүбүз $5.10 салып алдык. Эми бул жерге кирсек, мисалы үчүн биз үчүн VIP бир $5.10 тариф ачык. Азыр ушул тарифтин заданиясын аткарабыз. Бул жерди басып туруп, анан акчаны чыгарып туруп, анан сиздерге бул сайт жөнүндө кененирээк түшүндүрүп берем. Азыр мындай заданиясын аткарып алдык. Эми виздрафтты басып акчаны чыгарууга коебуз. $1.70 экен. Верк 20 түрүндө же трон түрүндө чыгарсак болот экен. Мен верк 20 түрүндө эле чыгарам. Адрести Bybit биржасынан алып жатам. $1.70 деп жазып алдык. Бул жерге верк 20нын адресин Bybit'тен алып койдум. Бул жерге пароль жаздым. Эми конфирмду басамын. Достор, успешно кетти. Эми бул сайт боюнча акча түшкөнчө кененирээк тааныштырып кетейин. Бул сайтка биз $5.10 өзүбүз салып алдык. Анан ушул $5.10 бизге канча күн иштеп берет экен, азыр биз бул жактан көрсөк болот. Биз алган тариф VIP 1 тарифи күнүнө $1.70 иштейт экенбиз. Ошондо бул тариф 11-айдан кийинки айдын 1-ине чейин иштеп берет экен. Ошондо ушул убакыт ичинде биз $85 иштеп алат экенбиз. Андан кийинки тариф $9.90 турат экен, күнүнө $3.10 иштейт экенбиз. Ошондо VIP тарифи аякталганча $165 иштейт экенбиз. Андан кийинки тариф $49 экен, күнүнө $16.30 иштейт экенбиз. Андан кийинки тариф $99 экен, күнүнө $33 иштейт экенбиз. Андан кийинки тариф $288 экен, күнүнө $96 иштейт экенбиз. Калган тарифтерди карап чыксаңыздар болот. VIP 10го чейин бар экен. Биз ушунун ичинен эң кичинекей гана тарифти алып текшерип көрүп жатабыз. $5.10 салып, $1.70 күнүнө иштейт экенбиз. Ошондо бүгүндөн баштап январдын 12-сине чейин иштеп берет экен бул сайт. Ошол убакыт ичинде биз $5 бул жакта өзү көрсөтүп тургандай $85 иштеп алышыбыз мүмкүн экен да, $5 менен. Албетте бул сайт иштеп турса. Ошондой достор, тарифтер боюнча ушундай экен. Анан дагы кошумча иштейм десеңиздер, команда түзүп иштегениңиздер жакшы. Бул жерден өзүңүздөрдүн референс ссылкаңыздарды аласыздар. Шу ссылка аркылуу адам чакырсаңыздар, биринчи линиядан 10, экинчи линиядан 2, үчүнчү линиядан дагы 2% түшүп турат. 3 линия менен төлөп бергендиктен адам чакырып да иштегениңиздер абдан жакшы. Ушундай достор. Эми акчаны кантип салабыз дегендер үчүн бул жерди басып USDT верк 20 түрүндө, трон түрүндө, TRC 20 түрүндө, VNV түрүндө салып алсаңыздар болот. Мынакей ушул верк 20 түрүндө иштеткениңиздер жакшы, себеби комиссия аз. Кээ бир учурларда бул сетке которууда, верк 20 USDT сетине которууда вообще комиссия албайт. Ошондуктан ушул сетти колдонуп, USDT колдонгонуңуздар жакшы. Эми финансы деген жерге кирип $5.10 салынган турат. Бул жерде 23-11-ай 2024 жылы 15-тен 32 мүнөт өткөндө $1.70 чыгарууга койгонбуз. Мынакей эмблема келди. Bybit'тен уведомление келип, бизге $1.70 Bybit'ке түшкөн боюнча маалымат келди. Мынакей түшүптүр. 2024 жылы 11-ай 23-15-тен 32 мүнөт өткөндө биздин балансыбызга келип түштү. Биз бул жактан дагы 15-тен 32 өткөндө чыгарганбыз. Ошондо акча негизи автоматически түшөт экен. Блоктор менен блокчейн ичинде ачылып атып ушунча убакыт болуп кетет экен, бирок ожидание деп келип, анан толук успешно түшкөнчө почти 2 мүнөт убакыт кетти. Ушундай достор. Анан бул жер аркылуу өзүңүздөр ыңгайлуу тилди тандай аласыздар. Кайсы тилде бул жакты түшүнүү оңой болсо, ошол тилде тандасаңыздар болот. Ал эми бул жер аркылуу группасына кирсеңиздер болот. Бул жер аркылуу аним менен байланыша аласыздар. Ушундай достор, бул сайтка биз $5.10 салып алдык. $5.10 салып алып, VIP тарифин алып, $1.70 чыгарууга койгонбуз. Акча автоматически биздин баланска келип түштү. Мен анын бардыгын сиздерге көрсөтүп бердим. Албетте өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй тарифтерди көрүп атасыздар, аябай чоң процент менен төлөп берет. Ошондуктан риск дагы ошончолук чоң достор. Бул тарифтердин бардыгы 1,5 ай иштеп берет деп жазылып турат. Албетте 1,5 ай иштесе аябай жакшы, 45 күн жакшы пайда табабыз. Бирок ошол эле убакта бул сайтка эч кандай гарантия жок, жабылып калышы да мүмкүн. Ошондуктан рискке даярлаш иштесеңиздер болот. Эч кандай карыз алып, жолубузда кредит алып акча салууну сунуштабайм. Ушундай достор, баарыңыздарга ийгилик. Иштейм десеңиздер риск бар экенин унутпаңыздар. Тынч болуңуздар.